Afrika сапары 53 күн! Бүгін Африкада велосипедимдин педалин айландырып жүргөнүмө 50 күн болуптур. Ал эми үйдөн чыгып кеткениме 118 күн болуптур. Билинбей артында 4 ай калды. Уганданы эсептегенде 6 мамлекет. Бүгүн жатып калган жерибизден Руанда мамлекетинин чек арасына чейин 80 км аралык болчу. Бирок алдыбызда Уганда жолундагы эң бийик ашуу күтүп турду. Ал бийик чокуга көтөрүлүү биз түнөп калган калк конуштан башталды. Күнүбүздүн башында энергиябыз толуп турган учурда анча деле билинбеди. Минута аралык өткөн сайын бутубуз акырындан талый баштады. Түшкү тамактын убактысы келгенде бир шаарчага жеттик. Курсагыбыз ачып турганда велосипед тээп бараткан байкеден халал кафе барбы десек, ооба деп бир ашуунун чокусун алып барып мечитте көрсөттү. Анан ошол жактан сүйлөшө келгенде англисчеси так эмес экен. Андан башка жергиликтүү калк менен сүйлөшө келгенде англис тили биринчи орунда деле эмес экен. Көпчүлүгү учурашкандыгы билгендигин эле байкадым. Эң бийик ашууга жакындай баштаганда салкын шамал согуп, үстүбүздөн бир жамгыр себелеп өттү. Ашууга көтөрүлүү өтө деле куртой эмес экен. Акырындык менен тоолорду зигзаг формасындагы жолдор менен айланып өттүк. Ар бир бурулушка келгенде аябагандай кооз көрүнүш ачылып жатты. Күн батарга жакын ашуунун чокусуна келсек, конок үйү бар экендиги бизге белек болуп берди. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. Руанда мамлекетине 50 км калды. Бул жактар аябай тоолуу экен. Африка сапарындагы азыр эң узун ашуу ушул болду окшойт. 2100 км деңгээлде. Азыр эле бул жактан акырын кичинекей ашуу менен келдик. Азыр бул жакта болсо ушул тоону айланып туруп бул жакка келет экенбиз дагы. Анан мунун үстүнө чыксак, ошол бүгүнкү күнүбүздүн негизи эле эң бийик ашуу ушул болот атат. Азыр менин жолумдагы азырынча ушундай. Азыр деген жамгырда кичине жаап жиберди. Кайра токтоп калды. Достор, баарыңыздарга кутман таң. Биздин сапарда жаңы локация ачылды. Бул эмне локация десеңиздер, бул деген мектеп, класс. Ушул жерге бүгүн түнөп калдык. Азыр деген бул жакка айтып кетейин, кантип келип калдык. Кечээ күн чек арадан өткөн кичинекей шаарчада конок үй жок экен. Андан кийинки айылга деле барсак конок үй жок экен. Анан чатыр тигели деп жай издей баштадык. Жолдон кете бердик. Анан бул жактар мындай абрыв экен да, жаланган абрывдар экен. Анан бир жерге барсак, как раз бир кичинекей мындай үстү жабылган аялдама бар экен. Ошол жерге жатайлы деп жатсак, бир киши келип калды. Тетиги жагы жатпайсыңарбы дейт. Анан бул жакта чоң имарат бар экен. Биз ойлодук эле үйлөр го деп, бирөө үйүнө чакырып жатат го деп. Ошол жака өтүп келсек, бул жак көрсө мектеп экен. Анан бизди чакырган адам болсо ушул жактын кароолчусу экен. Анан кароолчусунун артынан эле мугалим келди. Мугалим келип туруп сүйлөшүп туруп, биринчи деген эшикте эле жатайлы деп аттык эле. Анан бизге ушул классты ачып берди. Классты ачып, мына ушул жака жата бергиле деп өзүнүн биздин паспорттарды сүрөткө тартып директоруна жөнөттү. Анан болсо директору мага жазды, чалды. Чалып ал менен сүйлөшүп, биз ушундайбыз, биз саякатчыбыз деп, анан паспорттарыбызды кайра көрсөтүп, тиктокто отурушат экен, тиктогумду жөнөттүм, мына ушундай ишеничтүү эле адамдарбыз деп. Анан ушул жака жатып калууга уруксат беришти. Бул жак болсо геометрия өтүшөт экен. Мага математика сабагы аябай жакчу. Анан математика сабагын берген эжелер дайыма геометрияны берчүгү. Ошон үчүн айла жок геометрияны деле жакшы көрчүмүн. Мына ушундай. Достор, эми эле кетели деп атсак, мына биздин кечээ ушул жака уруксат берген, ушул классты ачып берген мугалим келип калды. Мишель, thank you very much, my brother. Okay, thank you too. Yeah, thank you too, brother. You teacher here, yes?
Yes, I'm a teacher. What class you teach? What Mm, maths or I teach biology? No, I teach mathematics. Mathematics. Kinyarwanda and English. Oh, Yes. very good. And the French also. Oh, very good. Yeah, mathematics It's your yeah, it's your hobby? my favorite. Okay. My favorite. I good mathematics. You know. You are good at in mathematics. Yeah. Of course. It's Of course. good. Yeah. Yeah. Thank you very much, my brother. Okay. Thank you. Yeah, thank you, brother. 51 күн жаңы мамлекет Руанда. Угандадагы соңку күнүбүздү да баштап алдык. Руанда мамлекетине 30 километр аралык бар болчу. Конок үйдөн жаратылышка аябай кооз көрүнүш менен суктанып, кечинде кыйналып чыккан ашуунун даамдуу бөлүгү болгон спускту баштадык. 4 километр аралыкты бат эле өттүк. Дароо эле бир шаарча башталды. Жергиликтүү ошкасына келип интернет коштуруп, курсагыбызды тойгозгону кафе издегенче шаардын борборуна жөнөдүк. 5-6 адам бата турган чакан кафе таап, уйдун этинен шорпо жана мен жакшы көргөн чапатиден жедик. Андан ары кайра тоолорду көздөй жөнөдүк. Кайрадан эле ошол эле жашылдык. Уганда ошол жашылдыгы менен мени арбады. Ар бир ашуудан ашкандан кийин жашыл кооздук, түгөнүп бүтпөс банан бакчалары, жол боюнда жаш балдар күлүп, музонгу деп кыйкырганы Уганданы унутулгус кылат. Чек араларга да келип калдык. Уганданын печати жок эле Руанда мамлекетине өттүк. Ырыс келдиге жарым сааттай виза жаңы жасап, күлүп, Руанда мамлекетинде жакшы убакыт өткөрүштү каалашты. Чыгар замат эле акчабызды Руанда франкына алмаштырдык. Эчки тамагыбызга азык-түлүк менен да камдадык. Жаңы мамлекетте баары тыкан жана тазалык көзгө илинди. Жолдун да сапаты мыкты деңгээлде. Биз бараткан жолдо унаа мотолор аябай аз кездешип жатты. Биринчи калконушта чет элдик паспорт менен сим-карта ала албадык. Кийинки айылга жөнөдүк. Көпчүлүгү англисче билишпейт. Биз көздөгөн айылга жетип, бир жигит өзүнүн паспорту менен сим-карта алып берди. Бирок убактыбыз аябай көп кетти. Конок үйлөр деле такыр жок экен. Жаш балдар, адамдар көп болгондуктан чатырыбызды тикени тынчыраак жерге жай издеп жөнөдүк. Чатырыбызды жолдун боюна тигели деп жатсак, бир киши келип биздин маңдайыбыздагы имаратка барып жаткыла деди. Көрсө ал мугалим экен.